Министрлер кабинети буудай жана буудай унун өлкөдөн ташып чыгууга убактылуу тыюу салган токтом кабыл алды. Токтом долбоорунда 6 айлык мөөнөткө тыюу салуу жазылган. Чечим өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугу жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алынган. Өкмөт бул токтомду 20-сентябрда коомдук талкууга койгон болчу. 19-сентябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында бир нече депутат базарда нандын, ундун баасы кескин кымбаттаганын айтып чыккан. Андан кийин парламенттин жалпы жыйынында да бул маселе көтөрүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өлкөдө буудай тартыштыгы жок экендигин айтып, казак уну темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттап жаткандыгын айткан. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанда жогорку даражалуу чиновниктер менен байланышы бар экендигин айтып, инвесторлордон опузалап көп суммадагы акча талап кылган шектүү кармалгандыгын билдирди. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазып, бул маалымат президентке жетип, шектүү камакка алынгандыгын жана тергөө иштери жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров дагы бир жолу Кыргызстанда кол тийбестер жок экендигин эскертет. Өлкөдө кимде-ким инвесторлорду жогору даражалуу байланыштар менен коркутуп, үркүтүп, алардын ишмердүүлүгүнө жолтоо болсо, инвесторлорду жеке кызыкчылыгына пайдаланып, алардан мыйзамсыз акча каражатын талап кылса, дароо камалат деп айтылат билдирүүдө. Султанбаев президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен, ички иштер министрлигинен жана башка жеке булактарынан маалымат алып турарын, чиновниктердин атын жамынып, инвесторлорду коркутуп, акча талап кылуу менен алектенип жаткандар тууралуу дагы маалыматтар бар экендигин айтты. Эрбол Султанбаев кармалган адамдын сүрөтүн жарыялады. Бирок аты жөнү ким экендигин тактаган эмес. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адам Төлөнбай Нурбаев экендигин жазышууда. Көп өтпөй ички иштер министрлиги маалымат таратып, кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жана тергөө кызматынын кызматкерлери тарабынан чет элдик инвесторлордон $200 000 акча каражатын талап кылган жарандар кармалгандыгын маалымдады. Бүгүн 25-сентябрда Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 3 кишинин өлүмүнө шектелип кармалган Чынтемир Ашыралиевдин иши каралып жатат. Шектүү сотко жеткирилди. Ишти караган судья Надырбек Токтосунов жараянга маркумдун 81 жаштагы апасы жана жакындары катышууда. Бүгүнкү жараянда күбөлөр суралмак, бирок айрым күбөлөр келген эмес. Ал эми шектүү Ашыралиев бүгүн өзүн начар сезип жаткандыгын айтып, көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Буга байланыштуу кийинки отурум 5-октябрга белгиленди. Эми бүгүнкү күндө соттук териштирүү уже аягына чыгып жетти. Өзү иш боюнча 20дай күбө көрсөтүлгөн, ошонун жалпысынан бир 16сы суралып, 4-өөсү калды. 4 күбө эми иш боюнча андай деле маанилүү көрсөтмө берген эмес болчу, ошондуктан биз тараптан өтүнүч келтирди. Ушул соттолуучунун өзүнө сурак кылып, андан кийин иштин материалдарын изилдеп, жыйынтык чыгаруу боюнча өткөндө өтүнүч келтирилген. Бүгүнкү күндө ал өтүнүч уже канааттандырылды. Келбей калган 4 күбөнүн көрсөтмөлөрүн, иштин материалдарын изилдөө учурунда окуп чыксак, мыйзам бузуу болбойт. Ошондуктан ушундай чечим кабыл алынды. Бүгүнкү күндө азыр айыпкердин өзүн сурайлык деген сунушка айыпкер мен бүгүн эмес, кийинки отурумда көрсөтмөмдү берейин деп өтүнүч келтирди. Биз ага мыйзам жол бербейт каршы болгонго. Ошондуктан кийинки отурумга жылды 5-октябрь саат 2-ге. Ошондо уланат. Ошондо эми соттолуучунун өзү көрсөтмө берет. Көрсөтмөдөн кийин анан иштин материалдары изилдөөгө өтүшөт сотко. Сот тарабынан дагы мамлекеттик айыптоо органдары тарабынан дагы бир кандайдыр бир адилетсиздик менен иш каралгандыгы же тергелгендиги боюнча эч кандай шегүүбүз жок. Иш боюнча айыпкердин күнөөсү толугу менен далилденген деп эсептейбиз. Бир эле иштин материалдары менен, бир эле күбөнүн көрсөтмөсү менен эмес, видео материалдар менен, башка далилдер менен, экспертизанын корутундулары менен айыпкердин күнөөсү толугу менен далилденип, мыйзам чегинде оор жаза алат деген ишеничтебиз. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Бишкекте 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү катары 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Кылмыш иши тергелип бүтүп, июнь айында сотко өткөн. Ашыралиев УКМКда 15 жыл иштеген. 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин койгон.
Чүй облусунун Сокулук районунда жаш келин 3 баласын сатып жиберген деп шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда милицияга жаран кайрылып, мурдагы аялы балдарын көрсөтпөй жаткандыгын билдирип, чара көрүүнү суранган. Аталган факт каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Териштирүү учурунда 2001-жылы туулган жаш келин 2021-жылы төрөлгөн кызын Чүйдүн Москва районунун тургунуна, 2022-жылы төрөлгөн уулун К аттуу жаранга жана 2023-жылы төрөлгөн кызын М аттуу аялга сатып жибергендиги аныкталган. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүү аял кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда бардык балдардын жүргөн жери аныкталып, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Улукбек Кулукеев улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин милдетин аткарып жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Саламаттык сактоо министринин 22 сентябрдагы Токтобай Маанаевди улуттук госпиталдын башкы дарыгери кылып дайындоо буйругуна өзгөртүүлөр киргизилген. Эске салсак, 22 сентябрда коррупциялык схемаларды түзүүгө шектелген Токтобай Маанаев кайра улуттук госпиталдын башкы дарыгери болгондугу кабарланган.